Эми бу жерден эмес биз боореке посылка деп Бакиев айтып аткан турбайбы? Теге Казакстанда бизге баягы прямой чыкпай Казакстанга чыгып алып, урук тууган той топурларынын баарын өткөрүп, ошол жактан чакырат экен. Анан эми бу жердеги ушул жашырынып кайра келем деп атат. Келип мен бияктан чыгып кеткенде Майка Турсуй менен гана чыгып кеттим эле. Тигибе деп атат. Эми ошол тетияктагы Минскиде курулган үйлөрүн, курулган эмелери алар эмне ошо Майка Турсуй менен тургузтубу? Майка Турсуй эле жетишпей атса, мына алсын, мына Майка Турсуйду биз жиберели. Бул жердеги ошо 7 апрелдеги өлгөн балдардын каны, жаны кандай болот? Бияка келгенде ал өзү эмне болот экен? Анан мындай жөндөн эле сүйлөй бериштин деле бир эмеси бар да негизичи. Бу жердеги канча эл күтүп атат, канча эл эметип атат, канча келсин, келгенден кийин өз жасасын, алат, өз жасасын, коет. Ошондон бери ошол турмуш кандай болду эле, эми турмуш кандай болуп атат, мына элдин баары көрүп атат. Биз чогулуп, Казакстандын эмесине чогулуп, посольствосуна ошол жака жакын болуп антип аткандан кийин биз ушу посылканы берип Майка Турсуй посылкасын. Эми эмне кылабыз? Келсең кел, келбесең келбе. Ал сенин өзүңдүн ишиң, келсең жооп бересиң, келбесең коесуң. Бу жердеги элдердин канча азап менен, канча эмелери менен жашап эмече эмгиче өлүп атат балдар, эмгиче жанагы ата-энеси жок балдар канчалык жетимдикти, канчалык жокчулукту көрүп атат. Ошонун баарын ойлоп эметкенде эл бияка келем дегенде кандай турмуш күтөт, кандай ызырынган эл көп бу жерде. Ызырынган эл көп. Араң эле турат. Ошол убактагы 20дагы бала 27ге чыкты. Азыр эмедеги бала, туулган бала 7ге чыкты. Жаңыдан туулган бала. Эмне деген кеп сөз? Эми бизде ошол сиздин келебиз деп айтканыңызды эметем мен ушул кайра келип Кыргызстанда өнүктүрөм, тиги бул эме ишенбей деле калды. Азыр кандай дейбиз? Ушул биз деле убагында көрдүк кайсы кандай экенин, эмне экенин, кандай турмуш болуп келип, эми кандай турмуш болуп атканын көрүп атабыз. Мында буйруса баардыгы тең эле ошонун баарын тең эле мурун өзүңүздүн эмеңизде ой штук муштугун кайдан билебиз? Иши Майка Турсуй жетет, баардыгына тең жетет. Ооба, салып эметип туруп ошону пайдаланабыз. Бакиев менен Максимдин эмеси бар да, короче, эч ким ачып көрсөтпөй, салып койдук биз. Өзү ачат, өзү ачсын, өзү көрсүн. Мына Казакстан тарабынан сүйлөшүп, Казакстан эметип атабы? Казакстандын эмеси посылкасын ошол бербейсин Бакиевке. Биздин чогулуп ошол бу жердеги эметип элдин талабын канааттандырып атканыбыз ошол. Казакстан менен ушу мамилени өтө татаал кылабыз деп коркунуч бар жок бул жерде азыр өзүлөрү билип атышат. Казакстан менен мамилебиз өтө татаал болуп кетет деген бизде оюбуз жок. Казакстан менен биз дос эл эмеспиз. Казакстан менен биз казак, кыргыз бир тууган эл. Дос эмес, бөлөк мамлекеттердей болуп дос эмес, бир тууган эл. Жетекчи кетет, эл калат, бете кетет, эл калат деген сөз бар. Жетекчилер деле кетет, убагында калат. Казактын эли менен кыргыздын эли мурун бир эле эл болчу, кийин эле бөлүнүп калды богуреки. Союздун башталышында эле бөлүнгөн. Атак бир мамлекет болуп, бир эл болуп эле жашап атканбыз. Биз мындай суроо берели деп эле, сиз азыр мына Казакстандын элчилигинде митинг өткөрүп атпайбы, нааразылык. Анан бул тескерисинче ошол эки элдин достугуна кандай доо кетирет деп ойлойсузбу? Эки элдин достугуна доо кетпейт. Доо кетпейт. Моорекини жөнөтүп аткан ал кишилердин элдери дагы түшүнөт. Биздин эме кылып атканыбыз, биз кандай действие кылып, кандай балдардын эмеси ушул. Бул элдин канча баягы берген телевизордон чыккан интервьюсунан бери карай канча эл көтөрүлүп, канча эметилип. Сиз интервью боюнча эмнени айта аласыз? Курманбек Бакиевдин кабарга берген интервьюсу боюнча. Эми кабарга берген интервьюсу боюнча эми ал деле баягы президент болуп келип, мамлекетти оңдой, мамлекетти иштейм, тиги бу деген эле ой болду. Орто жерден эле ал каким-то образом бөлөк болуп калды.
түшүнбөй да калдык. Элди атып ийди, элди кырып ийди, биз элди кырып ийет, атып ийет деген ой менен деле келип калган жок. Келген эмеспиз биз площадка. Анын качып кеткенден кийинки эмеси деле болгон эмелердин бир эле туура эмес жумуштар болду. Ал эч кандай качпай, антпай, минтпей барып тиягында жашап, атпай, сатпай эле эметсе эле бөлөкчө бурулат эле да турмуш. Бурулат эле да. Андан башка эмне деп сөз айтабыз? Интервью киносунда эмнесине нааразы болдуңуз? Эмне деп айтканына? Интервьюсунда. Мен эчтекем жок, чыгып кеттим. Майка Түрсүйдө да калганга жетишпей калдым дейт. Эми кандай болду, жетишпей калат ошо Майка Түрсүй. Алмак түгүл канчанын баарын курулуп эметип атат. Ушуга нааразы. Элдин атып кеткенине, элдин атып, элдин баарын жасалап кеткенден кийинки өзүн актанып сүйлөгөнүнө эл нааразы. Эл нааразы. Айкөл Алла Тоо коому Көктемиров Кеңешбек Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Орусча кыска айта кете аласызбы? Жок, орусча айтпайм. Ама ошону өзүбүздүн тилибизче эле Айкөл Алла Тоо коому. Спасибо. Да, извините, пожалуйста. Можете в эту же? Спасибо. Не знаю. Siz söylep berip koyuşpa. Кайсы BBC. канал? Лайф чыгарып аткан элек. Азыр. Жок, сиз да айтты го, сиз. Жок, эми келет да сиз айткандай. Биякта коробканын ичинде айтып атпайбы, биз эч кандай эмебиз жок. Ич кийимди талаптанып кеткен деп атат да. Ошону беребиз да. Жок, ошол ич кийим берип коелу ошого. Даярдап айтышат. Siz мага сөйлеп берип коюңузчу андай. Кеңеш байке. Кеңеш байке. Таза. Ошону айтып берип койбойбу? Эмнеге дегенде азыр Кутман кел ушунча берип кой, эмне бар ичинде ошону айтып кой. Жаңысың. Ошо каяктан эски жаңы кандай? Жаңы эле Майка Түрсүй, бул Бакиев деген эми ал өзү ошо Казакстандын каналынан айтыптыр, Кабардан. Менин деген 2017 апрелде деген Кыргызстандын немелери үйдү тоноп, жада калса менин Майка Түрсүйүмдөн бери тоноп кетти деп, анан ошо посылка кылып Майка Түрсүй жаңысынан алып туруп жиберип атабыз ошо Казакстангачы. Ошо эми бияк жакта канча билбейм, 2 коробка бар. Өзүнө жетиштүү да, бир семьясына жетиштүү. Ошого жетет, эми ошо Казакстанга барып ошактан алып алсын Баки. Ошо Майка Түрсүйдү кийсин, ошо жетишпей атыптыр да, ошо Кыргызстанда тоноп кеткен алыс келгенси ошо Майка Түрсүй да жетпей атты. Ошону өзү кийип алсын кененгесир. Аты жөнүңүздү айтып коюңузчу. Өзүм Кантыбек уулу Кутман. Кутман мырза, бул ушул азыр топтодук деп атпайсызбы кийимдердичи? Бул аркылуу эмнени айткыңар келип атат? Эмне кылайын деп атасыз? Мисалы бул коробкага жетпеши деле мүмкүн да туурабы? Өзүнө чейин жетпейт. Бирок эмнени Жок, бул эми биз кыргыз болгондон кийин Кыргызстанды мындай өзү элдерин сыйлабастык болуп атат. Анткени мен Майка Түрсүйүмдү да тоноп кетти деп элдин баарын мародер кылып атат да булчу. Өзү мародер да, Кыргызстан канчалаган ячейкаларын баарын тоноп кетти, мисалы үчүн канчалаган акчасын баарын алып кетти, канчалаган алтындарын баарын алып кетти. Анан ушу Майка Түрсүйдөн бери айтып атат, бизди мени деген Майка Түрсүйүнөн бери тоноп кетти мародерлор. Үйгө кирип бүт тоноп кетти. Мен Майка Түрсүйүнү алганга жетишпей калдым деп. Ошонтип айтып атпайбы.
Анан ошон үчүн айтып атабыз, ошон үчүн могу посылканы жөнөтүп атпайбызбы? Размерин кантип билбейсиң, Курманбек Бакиев? Өзүнө интернет турбайбы? Ашып келсе, элүүчү размер кийет. Кийсин, жетпей атса, ошо турсуз сурап калсаң мына. Мына моорегине тартып алган ошол сүрөттөрдү. Ошолордагы ушул кишинин эмеси, алган жараттары мына. От хорошей жизни мы вышли, а? Даже я ничего не просила у народа. Я Джаныш Бакиева хорошо знала и вышла. Вот, это я. Вот мы разве, вот он полковник в отставке сейчас, он врач-хирург. Мы вместе возили людей, эй, как можно так придумать? Хорошо, что у меня с собой было. Я даже инвалидность не получила. Я не хотела, чтобы мы получили. Вот после ранения, вот я такая, я была вот такая. Сейчас вот мы являемся что, бомжи или алкаши? Никогда стакан на руки не держали. Что это такое? Вот все народ, которые страдали, получили ранение. Разве это хорошо? Эй, Бакиев, ты слушай меня внимательно, Джаныш. А что, еще раз приедешь, мы тебе не знаем, что делать. Мы вот отправляем тебе Нижнее Белье. Никогда у нас кыргызский народ никогда не воровали. И твои Нижние Белье нам прямо в туалет ходить своим Нижним Бельем, блин. Бессовестный, бесстыжий. Как ты мог сказать, что Нижнее Белье даже народ нас забрал? Вот это мы страдали. Как мы могли забрать Нижнее Белье твои? Вот я учитель английского языка, немецкого, русского, кыргызского языка. Как я могла забрать твое белье? Бессовестный, бесстыжий. Как ты можешь? Нурсултан Абышевич, мы к вам, народ Кыргызстана, обращаемся. Будьте внимательны, будьте, вот мы вас любили, уважали, строили такие Астана. Мы тоже хотели, чтобы Бакиев строили второй город, как Астана. Что он делал? Только для своего кармана работал. Вот мы страдавшие. Перед вами я стою, вот народ стоит. Неужели мы похожи на алкаша, на этих, которые Бакиев говорит, что обкуренный, обдуренный народ? Нет, вот посмотрите. Вот полковник в отставке. Он Баткенской войны и воевал в Баткене и в Афганистане были. Он хирург, он сам вот получил ранение. Мы даже не пошли, не получили инвалидности. Просто лечимся, ходим даже. Нам стыдно, чтобы получить инвалидность. Мы даже не получили инвалидность, отказались от этого. Посмотрите на наш фото. Я вот в интернете посмотрела, что это абсурд, нехорошо. Бакиев, думай головой, мозгами, приедь, мы посмотрим, как с тобой будем обращаться, как мы будем вести себя после твоего вот этого абсурд, бессовестный, бесстыжий. Как ты можешь оправдываться? Сиз азыр көрдүм деп атпайсызбы ошол интервью фильмдичи, анан мен жөн только Казакстан көрдүңүз да? Көргөн жокмун мен. Я не видела, просто Бакиев, я там интернеттен көрдүм, неме деп, кино тартыптыр Казакстан дегенде, бул значит өлгөн балдардын баарын неметип баягы документальный фильм тарткан го деп ойлогом да. А когда я сейчас пришла сюда, увидела, что это вообще нехорошо да, болбойт да бул. Эмне биздин балдар Бакиевди атпаса, эмне балдар өзүнө өзү атып өлүп алдыбы? Мен өзүм скорыйга балдарды ташып кошо жүргөнмүн. Акыркы күнү чейин мен 4,5-да атылганмын. Бактын түбүндөгү желек жабылып жаткан менмин ошол. Кана чындык, канакей ошол эмне үчүн тетекте качып жүрөт? Эмне пусть он тогда приедет, покажет и докажет, что он не участник, не воевал и не стрелял. Пускай покажет, пусть келип көрсөтсүн. Аткан жокпу? Аткан жогун көрсөтсүн. Аттыбы? Атканын көрсөтсүн. Бизге ачыгы керек. Ким болсо ал болсун. Көрсөтсүн анда атпаганын актыгын көрсөтсүн. Кардан аппак, суудан таза болуп чыга келет. Эмне? Бул бетсиздик да булчу. Кыргызстан эч качан андайга барган эмес, болбойт. Не, от хорошей жизни мы пошли вот перед этими. Не, жакшы жашоонун айынан ушу мөлтүрөгөн өмүрүн кыябыз деп ойлогон эмес эч ким. Бул биздин балдардын өмүрүсүн бул жооп берсин. Эмне, өздөрүн атып алып өлүп калыштыр балдар. Могу элчиликтин алдына эмнеге келдиңиздер? Мен бул жерге случайно келип калдым, мага звонить этти. Келсеңиз анан буяка бир өзүнчө мероприятие кылалы депчи. Анан мен муну болсо бүгүн
интернетке айдайын деп аткам, чала бала эле көрүп калдым. Бакиевди Казакстан кино кылып тартыптыр деген. Анан мен ойлодум дагы, балким ушул керек болуп калардыр деп алып келдим мынакей. Атылгандар биз Малдыбаева Бибажар Акиевна, мынакей мен мугалиммин. Малдыбаева Бибажар Акиевна. Мен мугалиммин, пенсияга чыктым, мен инвалидисин да алган жокмун, отказ бердим. Бу Бакиев жана элди просто тиги атып неметип кеткенден кийин мен героймун деп дагы мен элдин алдына чыгып көкүрөгүмдү каккылаган жокмун. Мага пенсиясын мени Кудай берген, өзүмдүн пенсиямды алам. Мында рахметтин кереги жок. Келсе келсин элдин алдына чык. Эже BBC-ден жаңы эле сиз менен келатканда сүйлөшпөдүк беле, бул жерге ошол келип нааразылык билдирип атасыздар, ошол жөнүндө бир эки сөз сүйлөп бересизби? Кыргызча эле сүйлөйүнбү? Кыргызча эле. Мейли, ошондой кармап алсам. Саламат. Эмне максат менен келдиңиз? Эми биздин максатыбыз эми Бакиев келем деп аттыр. Кайсы бети менен келет? Мынакей мен өзүм эле жарадар болгомун ошондо. Анан Турсуй майка менен гана мен чыгып кеткенмин. Алар бүт бойдон уурдаган, өстөрүн аткан. Деп ушинтип капкайдагы бир болбогон сөздөрдү айтып атат. Уят деген болуш керек. Кайсы бети менен келет? Бектер кетет, бел калат дейт. Баары бир ал келген менен эл бар да. Эл аны киргизбейт. Эл аны аябай жаман кылат. Эже, ошол интервьюсун көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Казакстандын телеканалында. Казакстан көрдүм. Анан негизи эле ошол интервьюнун же фильмдин Казакстанда чыгарылышы сизди кандай нааразы? Конечно, ошо Казакстанда чыгарылышын, ошол Казакстандан чыгарылышына мен аябай эле мисалы элдин баары эле ушу капа. Мисалы Назарбаевди биз сыйлачубуз. Жакшы киши, жакшы адам, мынакей тиги Астананы сонун кылып атат, гүлдөтүп атат Казакстанды деп. Анан ошо Назарбаевди деле ошо кишиде деле уят жок экен, мен ушинтип эле айтайын, мен эметибисе дагы уят жок экен. Эми ошол кетип калган биздин немени тиги Бакиевди эмнеге ошентип ошондой ошол жактан интервью алдырат? Кандай немеси бар? Эл найрасы, бүт найрасы. Элдин баарын чабыштырбай, Назарбаевдин уяты болсо оосун басып, карыганда жөнөлсүн. Кандай бул Казакстанда чыгарылышы тескерисинче эки элдин достугун Казакстанда чыгарылышы, мисалы үчүн биз казак, кыргыз бир тууган деп аябай ынтымактуу эл элек да. Азыр эки элдин достугун бузуп атат. Именно ошол тиги Назарбаев бузуп атат, Казакстандын президенти. Азыр эмне тиги посылка Азыр посылканы болсо тиги Бакиевдин Турсуй майкасы бала бакырасыныкы жок калыптыр да, эметип кеттир. Эми ошону эгерде жанакы Назарбаев аксакалда ушу уят болсо, ошону кантип ошентип чыгартты? Ошону чыгартпаш керек болчу, туурабы? Жок дегенде ошо Турсуй майкасын айтпай эле койсо болмок. Башкасын айтса дагы. Анан ушу кандай Турсуй майка бүт бойдон тоноп кетти. Бир туалеттен башкасынын баарын сатып алды, бүт менчик кылды. Биз жиңалачы элдин баары жыртык. Ушундай жаман алакыбалда калганбыз да. Канча балабыз өлдү. Мына азыркыга чейин өлүп атат. Керек болсо. Анан уят да ошол. Биздин эки элдин немесин ажыратып атат Казакстан президенти. Ойлонсун деди. Ойлонсун. Аялдардын жанагы кийген Турсуевден бери сап берели, алла эле керек болсо чыттап чата берсин. Аялына бол. Урматтуу BBC-нин Facebook баракчасына кирген көрөрмандар, азыр эле Айкөл Алато элдик кыймылы деп аталган ошол апрель өздөрүнүн апрель революциясынын апрель элдик кыймылынын баатырлары деп жүргөн алар менен бирге ошол Айкөл Алато элдик кыймылынын активисттери Казакстандын Бишкектеги элчилигине келип, бул жерде өздөрүнүн Курманбек Бакиевдин ошол Казакстанда чыгарылган интервьюсу боюнча нааразылыгын билдирип, Курманбек Бакиевке посылка для Курманбека Бакиева деп ошол жерде ич кийим салынган коробканы жиберебиз деп турушат. Бул жерге активисттер, журналисттер чогулган. Алар ошол Курманбек Бакиевдин интервьюсунун Казакстандагы телеканал аркылуу
чыгуусуна өзүнүн нааразылыгын билдиришүүдө.